Assalamu алейкум. Instagram баракчабыздын катталуучулары, баарыңыздарга чоң салам. Абдан сүйүнүп отурам, достор. Кубанычым менен сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Азыр эртең менен туруп, Telegram каналыбыздан 2 саат түз эфир жасадык. Green карта боюнча жакшынакай маалымат бердик. Instagram баракчабызга кирип, Нурбегиним менен Green карта жөнүндө маалымат берип отуруп, жолго чыгайын деп атсам, Чикагодан мекендешим мага жазып калды. Алмаз байке, сиз менен сүйлөшсөм болобу деп. Анан макул деп сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп калсак, менин атымды айтпай эле коюңуз дейт. Мен сиздин YouTube каналыңыздагы жанагы мекендештерге жардам берген видеолорду көрүп калдым. Өзүмдүн атыман Алланын ыраазычылыгы үчүн $200 сизге котороюн азыр дейт. Анан сизге ишенем. Анан ошол Кыргызстанда жашаган, турмуштары кичине начарыраак үй бүлөлөргө жакында акча жиберем деп айтыптырсыз. Бир 2 область калыптыр, Чүй областы, анан Ош областы калыптыр дейт. Ошого жардамым болсун. $200 жиберсем, сиздин жардамга кошуп, анан Кыргызстанга жиберип коюңузчу деп абдан суранды. Инимдин атын айткым келип атат, бирок эркекче сөз берип койдум, айта албайм достор. Ошон үчүн жакында бүгүн эртең $200 келип калса, мен YouTube каналыман дагы $100 түшүп калды. Просмотрлар азыр аз болуп атат. Мекендештер, көрүңүздөр. Силер канчалык көрсөңүздөр, жана видеону көрүп атканда рекламаларды скип кылбай эле жөн эле көрсөңүздөр жакшы болмок. Мага акча түшмөк, ошол акчалар анан Кыргызстанга кетет. Кудай буйрса, мекендешимдин, инимдин жардамы $200 келип калса, мен ошо YouTube'дан түшкөн $100 кошуп туруп, $300, $150 жиберем Кыргызстанга, мекендештерим менен сүйлөшүп, таап, анан ошол мекендештер тозуп алып, мен деген кичине расходторун да жаап берем, бензинге, тамак ашына кеткен расходторду жаап берем. Анан $150 деле бир 10 миңден ашык болуп калат экен, бир канча болот, 12 миң сом Чүй областына, 12 миң сом Ош областына барса, ана мекендештер тозуп алып, бир 10-15 үй бүлө болобу, 20 үй бүлө болобу, керектүү жанагы жей турган тамак аштардан алып, таратып, анан анча-мынча видео жиберип койсо сиздерге коюп берем. Ошентип бирибизди колдойлу, жардам берели. Мен мекендешиме абдан сүйүнүп атам, таанышканыма абдан сүйүндүм. Атын айткым келип атат, дагы эле айта албайм. Телефону менен жазышып алдык. Кудай буйрса, Чикагога мен көп барам. Чикагога барганда ошо иним менен кезигип, кыргыздардын жакшынакай кафесине барып коурашып, 2 саат отурабыз деп айттым. Агаяга келип калсаңар тозуп алам. Агаяга үйгө жаткызып, Агаяны көрсөтөм дедим, достор. Абдан сүйүнүп атам. Ошо сүйүнүшүм менен сиздерге бөлүшүп коеюн дедим. Кудай буйрса, мен да бошоп калганда үйгө барам. Кудай буйрса, бир жуманын ичинде ошондо жардамды жиберип, келген видеолорду сиздерге коюп берем. Анан айтып кетчү нерсе, Америкада көптөгөн мекендештерибиз бар, жакшы акча таап атасыздар. Мен телефонумда ар дайым айтам, WhatsApp'ты жазып алгыла, 917 544 42 54. Эгер жардам берем десеңиздер, мени менен байланышып, мени менен таанышып, анан $100 болобу, $50 болобу, колуңардан келген жардамды мага зели аркылуу которсоңор, мен ошол жардамдарды мекендештерге таратып, Алланын ыраазычылыгы боюнча анан видеолорду жиберип, силерге доказать этип берип турам. Бирок эми жардамдарды алган мекендештердин беттерин көрсөтө албайм, анткени болбойт. Баягы кыжалат болуп калышат. Атак ошо жардамды тозуп алып, таратып аткан мекендештер видео тартып, өзлөрүнүн баягы ишин көрсөткөн видеолорду силерге коюп турам. Биз дагы жолго чыгалы. Өзүмдүн жолго кете турган 4 саатка жакын убактымды ушул жерден кетирип койдум. Уйку 4 саат аз уктайм, бирок мекендештериме жардам бергенден тартынбайбыз, бирибизди колдойбуз, достор. Анча-мынча суук болуп калды. Чоң салам. Чикагодагы жардам берем деп Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн атын айтпаган мекендешиме чоң рахмат. Бирөөгө жакшылык кааласаңар, Алла Таала силерге көп 10 эсе берет. Ошон үчүн мекендешим тракторда иштейт экен, ак жолуңар ар дайым чимирилип турсун. Бекем ден соолук, ийгилик.